Мына олар мынанда чыгып атат. Көп эле болуп уже чыгып калыптыр. 31 жылдан бери Баткен Токой чарбасында эмгектенип келген Нурали Акматовго чоң милдет жүктөлгөн. Ал Баткендин символу болгон айгүл гүлүн коргоп келет. Бирок буга чейин бир катар чаралар көрүлгөнү менен сейрек издешүүчү бул гүл жоголуп кетүү коркунучунда экенин жашырбайт. Андыктан айгүл тоо коругуна 3 жылга чейин кирүүгө тыюу салынганын туура чечим деп колдойт. Мына жерлерде эле көрүп турган жерлериңиздерде эле бар эде мурда 5-6 жыл мурда. Азыр кийин баягы эл экен да эми ушунчалык караганыбызга болбой дебеленип тепселип кетти. Ошону көбөйтүү максатында мораторий жарыялап күзүндө уругудан сепкенбиз. Быйыл да 3 жыл уругудан сепсек көбөйүп чыгып калат. Айгүл гүлү 1978 жылы эле Кызыл китепке кирген. Жалпы 250 гектар аянтта өсөт. 7 жылда бир гүл ачкан уникалдуу бул гүлдү көбөйтүү аракетинде токойчулар атайын питомниктерди да уюштурушкан. Бул айгүл гүлү өзү 7 жылда бир колокольчик гүл байлайт да, бул башыначы. Ошентип мунун өсүүсү өтө кыйын. Мунун уругунучу бою 1,5 метрге чейин болот. Бойлору алды 12-15 башкармайт. Эң көп гүлдөгөндөрү. Анан питомник эккенбиз. Питомник аябай жакшы чыкты быйылга. Ошол питомниктин бир 2-3 жылдан кийин луковица деп коет, баягы пияз атып чоңоюп калганда ошо пияздарын да эгебиз. Негизиден ушу беседка менен барып, беседка менен айланып түшө турган кылышыбыз керек. Беседкадан чыкпаш керек да, ошондо айгүл гүлү дебеленбейт, тепселбейт. Алдыдагы 3 жылда айгүл тоо жаратылыш аймагы жашылдандырылып, эс алуучулар үчүн да ыңгайлуу шарттар түзүлөт дейт токойчулар. Анан албетте айгүл гүлүн тепсендиден коргоо үчүн атайын тосмолорду, белгилерди орнотуу мерчемделүүдө. Ылдыйкы мына тоскон заборлорубуз турбайбы? Ошонун тегерегинде туристтер келгенде кичине эс алып отуруш үчүн мына сосна, можжевельник, туя ушундай дарактарды отургузуп атабыз. Себеби кичине көлөкө да болот, келген адамдарга мындай көрүк да болот. Аны ылдыйкы ошол кире бериш жерлерине кооздойбуз. Бирок мына айгүл себилген жакка башка дарактарды отургузганга болбойт. Белгилей кетсек, кооздугу менен көптү өзүнө тарткан айгүл гүлүн табигый шартта көрүү эми 2026 жылдын 1 апрелинде гана мүмкүн болот. Ага чейин корук аймагына кирүүгө уруксат жок. Бул албетте айгүл гүлүн сактап калуу жана көбөйтүү менен келечек муунга жеткирүү максатында көрүлгөн иш-аракет. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.